Иш-чара башталарда Европа биримдигинин делегациясынын жетекчиси элчи Чезаре де Монтис жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө Европа күнү жана Кыргыз Республикасындагы Европа кеңешинин делегациясынын ролун айтып берди. Бул иш-чараны биз жыл сайын белгилейбиз. Долбоордун жыйынтыктарын, келишимдердин абалын текшерип, тактоо салтка айланган. Мындан сырткары биз долбоорлорубуз аркылуу кылган ишибизди көрсөтөбүз. Бүгүн биз жасаган ишмердүүлүгүбүздү чагылдырган долбоорлордун аз эле бөлүгү тартууланды. Бул долбоорлорго абдан чоң ресурстар жумшалган. Бизди кубандырганы иш-чараларыбызга улам барган сайын активдүү катышкандардын санынын көбөйгөндүгү. Европа биримдигинин Кыргызстандагы делегациясы жыл сайын белгиленүүчү Европадагы тынчтык жана биримдик майрамына досторун, мамлекеттик мекемелердеги шериктештерин, дипломатиялык корпустун, атуулдук коомдун жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн чакырышкан. Салтанаттуу иш-чарага Европа биримдиги жана Кыргызстандын гимнинен кийин Европа биримдигинин делегациясынын жетекчиси элчи Чезаре де Монтистин сөзү менен башталды. Европа күнүндө Кыргыз Республикасындагы колдоосунун тереңдигин жана кенендигин далилдеген Европа биримдиги каржылаган 18 долбоор эл назарына коюлду. Алардын жетекчилери өз ишмердүүлүгү тууралуу чын дилинен айтып берип жатышты. Долбоордун негизги максаты бул Кыргызстанда ушул мыйзамдын бекемделишине, коррупцияга каршы күрөшүүгө багытталган мыйзам долбоорлорду сапатын жогорулатуу. Интерньюз долбоорунун кызматкери Европа биримдиги каржылаган долбоорлордун жана топтордун маанилүүлүгү тууралуу айтып берди. Биздин долбоор Европа уюмунун тарабынан каржыланат. Аткаруучусу болсо Интерньюз Кыргызстан уюму. Негизги максат бул долбоор Кыргыз Республикасынын айкындуулук жана отчет берүү механизмдерин күчтөндүрүү үчүн жарандык коомдун күчтөрүн мобилизациялоо жана медиа журналисттердин өкүлдөрүн да мобилизациялоо. 28 мүчө мамлекет, 24 расмий тили жана 500 миллион жарандар менен Европа биримдиги эркиндикти сыйлоо, демократия, мыйзам үстөмдүгү, адам укуктары жана теңчилдик сыяктуу фундаменталдык баалуулуктарды бийик тутуп келет. Анткени алар Европа биримдигинин негиздери болуп эсептелет.